Урматтуу Үмүт ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн эл үнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Эл үнү сиздер үчүн иштейт. Кезектеги сүрөттөрдү көрүүчүбүз жиберген ал Борборуздагы Ахунбаев жана Жунусалиев, Ахунбаев жана Малдыбаев көчөлөрүндө жол чыракта токтогон унаалар жөө адамдар өтүүчү жолго токтоп турушканын бир нече ирет байкаганын айтат. Ал тиешелүү тараптар көңүл буруп коюусун өтүнөт. Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Барпы айылында электр зымдарын кармаган карагай кулоого аз калганын айткан көрүүчүбүз жергиликтүү электр кызматкерлери көңүл бурбай жаткандыгын айтат. Самастарбы, бул Жалал Абад областына караштуу Сузак районунун Барпы айылдык округунда жайгашкан Чойбеков көчөсүндө жайгашкан ток өткөрүүчү столбалардын бири. Бул жерден высоковольт өтөт. Бул эскилиги жетип, үйгө кулап түшөйүн деген абалда турат азыр. Бул эмени биз столбаны электриктерге бир канча жолу кайрылдык, бирок эч кандай жыйынтык болгон жок. Тиги токту өткөрүүчү чайнектери да араң эле турат. Бул катуураак шамал болсо үйдүн үстүнө кулап түшкүчө күтүшүбүз керекпи же кандай? Ушуну чечип берсеңер жакшы болмок. Бишкек шаарынын Жибек жолу жана Алма ата көчөлөрүндө 114 жана 214 маршруттук таксилердин жолдун так ортосуна токтоп жүргүнчүлөрдү салып жана түшүрүп жаткандыгын айткан көрүүчүбүз ал жерден жөө адамдар унаалардагы өтө албай койгонун, мындай көрүнүштү жол кайгылуу кызматкерлери көзөмөлгө алуусун өтүнөт. Вот смотрите маршрутки. На пересечении Жибек жолу Алматинка 114, 214. Все маршрутки, все дороги заблокировали. Никто не может никак проехать отсюда. 114 еще один. Мэрии или гаишникам надо эту проблему быстро решать. А то всем даже пешеходам, вот видите, Дежка стоит, никак не может проехать на ту сторону. Вот они высаживают, не посаживают. Еще вон тут тоже 214 находится. Прям на южной стороне по Алматинке. По Алматинке вверх, точнее. Пешеходы проходят мимо маршруток. Вот пешеходы проходят мимо маршруток также. Вот сами смотрите на пешеход, где 114 маршрутка стоит и где пешеход стоит. Все дороги они буквально заблокировали. Вот еще 214, сейчас будет высаживать, посаживать на второй полосе, точнее на третьей даже, вот он остановился. 214 маршрутка. А вот здесь посадка клиентов, тут высадка клиентов. Обратиться к мэрии или патрулю милиции, как бы это быстро решить вот эту проблему. Почему? Потому что вот легковая машина уже тоже негде было останавливаться, и тут тоже высаживать клиентов своих. Берүүбүзгө кайрылган көпчүлүк ата-энелер жөлөк пулдар боюнча өзгөртүлүп жаткан мыйзамга карата каршы пикирин тынбай билдирип жатышат. Урматтуу Үмүт ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн эл үнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Эл үнү сиздер үчүн иштейт.